Assalamu алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер. Мына биз Кудай буйруса кыргыз коомчулугунда ушундай бир туугандарыбызды, мекендештерибизди өз кучагыбызга камтып, колубуздан келишинче бир туугандык милдетибизди, мекенчилдик, ушундай бир патриоттуулук сезим менен ушундай бир туугандарыбыздын үйлүү болуусуна, ак өргөлүү болуусуна себепкер болуу максатында биз бүгүнкү күндө кызматтабыз, Кудай буйруса. Анан ушул ортодо Кайрымдуу Бол коомдук фонду деп татыктуу көпүрө болуп берүү максатында биз иштерди жүргүзүп келебиз. Бирок ар бир кылып аткан ишибиз биз негизи отчеттук негизде жасап келебиз. Буну баягы жасап алып, биз ар дайым сөзүбүздүн башында айтабыз, буну жашыруун кылып койсок деле боло берет. Бирок буну жашыруун кылышыбызда бизде акчалай маселелер, материал алуу, ушул иштерди жүргүзүүдө сөзсүз акча маселесине келип такалат. Анан ушуну бизге Америкадан, Швециядан, Турциядан, дүйнөнүн бүт булуң бурчунан, мына Россиянын бүткүл шаарларынан колдоо көрсөтүп, бизге жөнөткөн аманаттар өзүнүн дарегине жетип аткандыгынан маалымат берип турабыз. Анткени бул биздин кылган ишибиз көмүскөдө же болбосо бир жашыруун болбош керек, ачык айкын болушу керек. Сиздердин ошол салып аткан акчаңыздар мына бүгүнкү күндө Сбербанктан салып, ошондо жөнөткөн акчаларыңыздар мына ушундай ишке жумшалып, жакшылыкка жумшалып аткандыгынан отчет берип атабыз. Ошону Кудайым буйруса ушундай ынтымагыбыз менен биз бүгүнкү күндө 2 жыл аралыгында биз ондогон энени, ондогон биздин мекендешти үйлүү кылышына себепкер болдук, Кудай буйруса. Миңдеген мекендештерибиздин ушундай бир үстүндө кийимдүү болуусуна, сүйүнүчүнө биз себепкер боло алдык, Кудай буйруса. Анан биз дагы да чоң үмүттөбүз. Жүздөгөн энелерди, жүздөгөн мекендештерди биз үйлүү кылуусуна себепкер болушубуз керек. Анан биз өтө кубанычтабыз. Мына кече жакында башталган цемент, мына Кудай буйруса байкемдин ак өргөсү тургузулуп, мына бүгүнкү күндө 82 жашта эненин үйү бүтүп калды, Кудай буйруса. 10 күн аралыгында бүтөт. Рахат эженин пайдубалы толугу менен туруп бүттү. Мына байкемдин акыбыр Талас шаары, Талас району Кара Суу айылында. Байкемдин фундаменти бүтүп калды, Кудай буйруса. Анан колдоо көрсөткөн ар бир мекендештерге Аллах ыраазы болсун. Бул кылган ишибиз икро муслим, мусулмандык парызыбыз. Бул милдеттүү түрдө жасашыбыз керек деп биз аракет кылуудабыз, Кудай буйруса. Анан кимде ким кол сунган болсо, баарыңыздарга Аллах ыраазы болгон болсун. Ушул кыргыз мекендештерге жардам берип аткан мекендештерге Аллах ыраазы болсун. Рахмат. Түндүк жардам берип, момент кылып, момент коюп, ушу там тургузуп берген чет жакта жүргөн мекендештерге Аллах ыраазы болсун. Рахмат айтам, иштерине ийгилик, үлөсү менен мактылуу, бала чакасы менен аман эсен. Эми чет жакта жүргөндөн кийин чет жакта жүргөн мекендештер аман эсен жүрүшсүн. Ушул Алла ыраазы болуп, баарына жакшылык болсун, баарыбызга, Кыргызстаныбызга тынччылык болсун. Рахмат. Айтқаныңыз келсин. Мына урматтуу бир туугандар, ушундай алган батабыз кабыл болсун. Байкелерибиздин жүрөгүнөн берген, жүрөгүнөн чыккан сөзү бүгүнкү күндө үрөйдү учурган канчалаган кырсыктар болуп атат. Сапарга чыгып, кайра үйүнө кайтпай калган учурлар көп. Четтен мигрант болуп иштеп жүрүп, мекенин көрбөй калган канчалаган мигрант болгон мекендештер бар. Ошон үчүн ушундай бүгүнкү кылган ишибиз балким биздин акыретибиз үчүн, Кудай буйруса. Анан ошон үчүн мындай ынтымагыбыз, биримдигибиз бекемделип, биздин бул кылган ишибиз бир гана Кудай ыраазы болсун. Мактануудан алып, көрүнүүдөн алып, болгону ушул ынтымагыбыз бекемделип, биздин дагы да көптөгөн иштер жасашлыкка Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берген болсун. Адамды өлгөндөн соң мыкты дейбиз. Аттиң ай ажал кайдан чыкты дейбиз. Жараткан кайра тирил жарым саатка жалбарган үнүбүздү укчу дейбиз. Жаныбызда жүргөндө карадыкпы, жан эле бул кандай деп бааладыкпы, жан дүйнөсүн жабыркай күттү балким, жартооз жакшы сөзгө жарадыкпы. Акылдуу болбочу сен дебегиле, адамды аяры сактап жебегиле, ааламдан көз өткөндөр артка кайтпайт, алтындан эстеликтин керегине. Калтырбай көңүлдөрдү тирүү кезде, кадырлашып жашасак колдон келсе, жакшы сөздү эмнеге аяйбыз биз, жараткан сүйлөгөнгө жөндөн берсе. Карачы, канча күнүң артта калды,
байлыктан бактылуулук кимдер тапты? Күнүмдүк көрөкатка азгырылып, канчасы ыйманы жок көрөгө жатты. Алданба убактылуу өмүрүңө, жашооңду байлап алба жүрөгүңө, унутуп конок болуп келгениңди дүйнөнө салып алба түнөгүңө. Эстече, бугуң батпай ыйлаганың, жан дүйнөң ыйманы жок кыйналганын, бул дүйнө кенен болуп турса дагы кысылып эч жерине батпаганың. Жашоонун аягына кимдир жетет, өмүрүң суудай болуп агып кетет. Түшүнүп ыйман жолун тапкан болсоң, ыйманың эки дүйнө пайда берет. Жаштыгың кайрылбастан артта калат, сулуулук бырыш болуп каарып барат. Түшүнүп жаратканды таанып алсаң, жан дүйнөң бактылуулук жолун табат. Урматтуу кыргызымдын кайрымдуу уул кыздары, Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду өз ишин баштагандан тарта калктын аялуу катмары менен тыгыз иш алып барып, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көмөк көрсөтүү максатында иш жүргүзүп келет. Фонд түзүлгөндөн 2 жыл аралыгында жардамга муктаж бир туугандарыбызга турак жай куруу маселесин колго алып, карапайым элибиздин себепкерлиги аркасында бир катар жарандарыбызды үйлүү кылдык. Быйылкы 2017 жылдын эсебинен Кыргызстандын Жалал-Абад, Нарын, Чүй областтарында жана Бишкек шаарында муктаждыгы бар оор тагдырдагы мекендештерибизге ак өргө куруп берүү аракеттерин жүргүзүп келебиз. Урматтуу мекендештер, ушундай көңүл жылытарлык иштерге сиздердин салымыңыздар абдан чоң экендиги бизди сүйүндүрөт. Кайрымдуу бол фонду кайрылган ар бир жаранды кайдыгер калтырбай, колдон келишинче жооп кайтарып келет. Канчалаган майда муктаждыктагы бир тууган боордошторубузга жылмаюу тартуулоо аракетиндебиз. Келиңиз замандаш, Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшап, зарыгып турган бир туугандарыбыздын ыраазычылыгына ээ бололу. Балалык болду, балалы болсун. Колдо көрсөтүп жаткандарга рахмат. Ооругандар айып кетсин. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله